Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Sizler menen Bakıt Sulayman. Hurmattуу көрөрмандар, мен Карасуу районунда болуп келдим. Тагыраагы Кашкар Кыштак айыл өкмөтүнүн Жароз деген айылына барып, элдер менен жолугуп, видео тартып келдим. Азыр ошону сиздерге тартуулаймын. Ал жака баруумдун себеби мени менен Жалал Абад педагогикалык окуу жайында чогуу окуган группалаш кызым Ешимова Салтанат деген ошол киши ыйлап чакырып, биздин деле сөзүбүздү угуп койгула, бир жактуу эле боло бербесин дегенинен мен бардым. Албетте абдан барамбы, барбаймбы деп туруп, анан ошентсе дагы экинчи тараптын дагы сөзүн угуп коелу деген менен бардым. Ешимова Салтанат азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдакы мүчөсү, көз боемочулук деген статья менен азыр УКМКнын тергөө абагында отурган Ешимов Акылбектин бир тууган эжеси болот. Ошол менин группалашым. Ошол кыз чакырып, биздин акыбалды деле тартып кой, элдер менен да сүйлөшүп көр, бир беткей маалымат боло бербесин, адилет чечим чыксын дегенинен барып тарттым эле. Чынын айтканда, ким күнөө кылса соттун алдында эле эмес, ушул Алланын алдында дагы албетте сөзсүз жооп бере турган күн келет. Достор, ушул жигиттин үйүн көрдүм, элдер менен сүйлөштүм. Эми ал кандай болот, кандай жок, сот чечет. Ошол иликтегичтер иликтейт. Ал эмне болуп бүтөт көрө жатарбыз. Ал сот болсо ушул киши күнөөлүү деп айтмайынча ага чейин эрте бул нерсе, тигил бул дешибизге. Мыйзамда дагы ошол презумпция невиновности, күнөөсүздүк презумпциясы деген бар. Биз бирөөнү күнөөлөй албайбыз. Ошол колунан качан кармап, ошону аныктап, тактап, доказать этмейинче. Атасы, ал кишинин атасы Жусуп Аксакал абдан оор экен. Мен үйүнө кирип, биринчи эле ошол кишиге жолуктурушту. Сол колун бир аз гана көтөрүп, учурашып, ыйлап, өксөп ыйлады. Ордунан тура албайт экен. Бир аз мурда сүйлөгөндөй кылчу экен. Азыр акыбалы өтө оор болуп, ордунан тура албай калыпты. Чынында Аксакалдын абалы оор экен. Элдердин суранганы ушул Садыр Нуркожоевич Жапаров деле ушундай акыбалдарды көрдү эле, туура түшүнүп, ушуну үй камагына чыгарып берсе, анан ошол иликтөөлөрүн жүргүзө беришсе деп абдан суранышты. Ошол өзүнүн атасынан, ошол Жусуп Ажы Аксакал экен. Ошол Жусуп атанын огородунан Акылбектин атасынын өздөрү ушул элге мечитке жер беришкен экен. Ал мечитти да көрдүк. Мечиттен жумадан чыккан аксакалдар менен сүйлөштүк. Анда эмесе азыр ошол видеону көрүңүздөр. Айланайын eri кече телевизордон көрүп, баарыбыз мындай бир калат абалда калдык. Ушу кичине гана айылыбыздан чыккан, өзүбүздүн чыган уулубуз ошондой акыбалга түшүп калыптыр. Бул жигиттин айылга кылган эмгеги аябай көп. Жетим жешилерге каралашты. Мынау мектеп бүтпөй аткан мектепти бүтүрүшүп берди. Талкананып жок болуп кеткен детсадыбызды бүтүрүп ишке салып берди. Мына отурган чоң мечитти ошол жигиттин немеси менен өзүнүн огородунан жер берип, айылыбызга чоң мечит куруп берди. Айта берсек, мындай эмелер аябай көп. Эми биз бул жигитти ушу кичинесинен билебиз. Оштогу түрк лицейди бүткөн, окуулары жакшы бүткөн, эстүү акылдуу чыган жигит эле. Эми жаңылбаган адам болбойт, жаңылбаган эч ким болбойт. Бирденкеден жаңылгандыр. Эми ошол иштерин жеңил кылып карап, калыс карап берсеңиздер жакшы болот. Рахмат. Рахмат. Жөнүм Разак Гамир, ошол Жароз айылынын тургуну болом. Урматтуу кыргыз журтчулугу,
Ушул биз азыр ушу аксакалдарыбыз бош болуп, орто муун, жаш муундар ушул Ош областынын Кара Суу районунун Жароз айылы чогулуп отурабыз. Себеп ошол бизге көптөн бери үлгүлүү жолду көрсөтүп келаткан биздин агабыз ошо Эшимов Акыл Жусупович агабыз азыр бир себепсиз бир жолдор менен азыр отурат экен. Ошон үчүн биз ошол Садыр Нуркожоевичка, ошо бийлик өкүлдөрүнө кайрылып отурабыз. Ошол мүмкүн болушунча ошол иште оң жагына, ошол бир мол жагына чечип бериңиздерди суранат элек. Биздин агабыздын ошо жогоруда айтып кеткендей, ошол биздин билим тармагына дагы көп көңүл бурду. Азыр мына ыйман жолунда дагы ошол мечиттерди салып берип, азыр көптөгөн жакшы жолдорго өбөлгө түзүп берген. Азыр мына ошол мектепте дагы биздин кичинекей 1-класстан 11-класска чейин азыр жакшы шарт түзүлүп, ошол жерде билим алып атышат. Биз ойлойбуз, баягы адамдын артында чоң эмгек болсо, ага бир кара бир жабылуулар жабылганда эл артынан чыгат да сөзсүз түрдө. Эгерде ошол адамдын артында бир жакшы эмгек болбосо, эл өнтүп чыкпайт. Ошон үчүн азыр мына Жароз элинин жалпы тургундары чыгып, ошол агабызды бир жакшы жагына чечип берсин суранып, биз ушу кайрылуу жасап жаткан кезибиз. Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Бүгүнкү жума намазыңар кабыл болсун. Алла таалам силерге ушундай ар дайым ушундай жума намаздарын, башка намаздарды окууга Алла таалам насип кылган болсун. Биздин элибиздин ошо Жароз айылынын элдин атынан айтып кетер элек, урматтуу президент Садыр Жапаров, урматтуу УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевич Ташиев, ошо силерден суранып кетишибиз, биздин айылыбыздын тургуну чыган жигиттерден бири эле ошо бир кара пиарга окшогон нерсе жабылып, ошол баягы көрө албастыктын негизинен ушундай бир немеге отургузуп койдуңар. Ошону сиздерден суранып кетебиз. Ушу элдин атынан, жамааттын атынан ошо бир жакшы жагына карап чечип берсеңиздер деп суранат элек. Урматтуу Садыр Жапаров, сизден суранабыз. Şu ülkemizin kılıp atkan işlerini bardığını özünüz adiletlülük menен kara berin. Sizler de amına şunda bir başınızlarga musibet kelgen uçurda biz de amına şunda privat etip bunday nime kılıp oylanıp fikir kılıp mana şunda kılganlek. Sizin mana şunda bolup kelişingizge köpçülük eldin bütün bardığın koldosu menен şunda bir nime bolduңuzlar. Birinciden Allah koldadı, ikinciden sizlerde Allah Taala uşul mümkünçülük berip atat. Uşul mümkünçülükten faydalanıp, urmatlı Prezidentimiz Sadır Japarov sizden suranabız, uşul ülkemizin işine yaxşılap karap, uşul ülkemizin daha bir kılgan işlerine bir kaydıgar bolmasından bir yaxşı karap, şunu adiletlülük menен çeçip berseňizler. Урматтуу көрөрмандар, ушул айылдын тургундары Акылбек жөнүндө айтып жатып, ушул сөзсүз ушул Айдос деген балдар бакчасы бар экен. Ушул бакчанын кантип ачылып калгандыгы жөнүндө, эмне себептен Айдос деп аталып калгандыгы жөнүндө дагы айта кеттеп ушуну көрсөтүшмөкчү болушту. Бул садиктин мындай ачылуу тарыхын, эмне себептен Айдос болгонун айтып бере аласызбы? Бул садик Союз маалында иштеген, ушу 78-жылдан бери иштебей турду эле. Ушу элдин балдары ар жакта башка кошуна айылдагы садиктерге тапшырып, колунда балдар, колунда жоктор үйүндө кармап, балдар тарбиясыз болуп, мектепке даярдыксыз барып окуп жүрүштү. Бул бала ушул 10 жыл балалуу болбой жүрүп, ушу Кудайдан көп нерселерди сурап, ажыга барып, 5 убак намаз окуп, ушу эл үчүн бир жакшылык кылып коеюн деп ушул кароосуз калган садикти өз колуна алып, ушул мамлекетке кайрылып, керектүү жерлерге чуркап жүрүп, ушул Айдос балдар бакчасын ушу эл үчүн, элдин балдары үчүн куруп берди. Ушу 15-жылдан бери ушу элдин балдары ушул Айдос балдар бакчасында тарбияланып, ошо баласы өтүп кеткенде ошо баланын атына койгон. Ошо бала чарчап калдыбы? 10 жыл баланы болбой жүргөн. Анан ошо баласы 10 айлык болгондо чарчап калган. Ошо баласынын атына ушу садикти мен дагы элге бир
Dağı yaxşı hizmet kılsam, şu Sadik'te atsam daha balalı bolagam da anan şu Sadik'te şu ötüp ketken balasının atına koygan. Hazır balası var. Hazır bir ol bir kız var, Kudağa şükür hazır. Andan keyin Andan keyin bir ol bir kızdı boldu. Buluşul çarçap kalgan çürpönün atına Çarçap koygan. kalgan şu 10 aylık balasının atına koygan o'sha. Aydoslar. Bul эми мамлекеттин карамагындагы мамлекет камсыздандырган кадимкидей эле бюджеттеги бакча. Tüptölüşüne, şunun kayradan işe girişine köp salımların koşup çırkap жүрүшү öz emgegi menen uşul Sadik'ti işe girgizip berdi de el için. Ава өзүңүз аты жөнүңүздү айта кетсеңиz. Benim atım Ömürzak. Мындай күнгө Orunbay Ömürzak. мындайраак туралы. Ооба. Acıga varıp kelgen. Benim şu yere gelgenime meniki 59-yıl gelgendim şu yerge. Ушул айылга. Uşul ayılga. Ana meni ana ora parzakı. Oşa bu akıldın atası ana çok atası. Oşa üçümüz bir salgamız. 59-yıl. Bu akıldı müşteriden beri bilip de. Ömün tuğlekte bille olgamız. Ömün çok atası beni. Ondan keyin ondan keyin şu akıldan akıllı babasına uylanıp onlar balalı oldu Yusuf benim atası Yusuf. Balalı olup şu 59 yılda ben vardığımı bilem de bir yerde yokuz koşunuz. Ortalığımızda arıgıla var. Bu kiçinesem de jakşı çoğayıp jak terbiyelenip ondan da yemelerge buna ayıldaklar küçük jetmeydi. Onlara yerden verip ona tazikti bitirdi. Ben bu şehirde karal balığını iştegem ben. Şu buna 10 yıldan aşık 15 yıl turup kaldı. O şunda ben kararla buna buzulmasın dep yemek kılmam turdum. Bunu korup aktap koydum ortalıkta kendip. Bu akıl gelip bana keyin şunu oңdойлuyum. Balдар şeyde yeme olsun, terbiyelensin dep. Uşuğa yerden verip şunu bitirip buna zabar diye moşal vurup oşal bitirgen buna zabardı daha. Elge jakşı jagынан gana görüngөн jigit eken da. Kadır barkı var. Anan hacıga barıp kelgen. Menem 2012 barganda menen daha bargan hacıga. Iki parça barıp geldi hacıga. Iki jol barıp kelgen eken. Şu men şu muştandan beri bu jakşı balalar özü. Enim de öldü bilmem. Can sağlığında bu eski mektep. Bu mektepte baldar bilim alçılar. Anan uşul akıl çurkap жүрүp şu elge bir jakşı mektep gerek dep. Mına ayıl hökümetinde birdeyinen iki mektep başlanışı kıyın eken dep. Senterdeki Gencekol, Parsiyes, Kaşarstağ ayıllarında salınıp bitti. Bizge şu akıldın emgegi menen çurkap uşul el için can giydirgenini tuttan uşul mektepin proyektisi işe girip buna bütüp zınkıyı bazı baldar bilim alıp atacak. El razı, baldarı razı, el cürt bardı şu akıldın şu emgegin daim razı olup daim aytıp жүрüşetdi. Buna eski mektepte bilim alışıyla var. Bul murunku mektep eken da. Eski mektebimiz. Buluşul bu yıl birinci jolu baldar bu yıl girdi mi? Baldar bu yıl girdi. Bunun daha açılışı bol ele gali. Buna spor zal bütelektikten bütele gele. Yakında büttüler. Yakında şunu açılışın ötkörüp berem. Ben şu prezident alıp gel şu layıldın şu mektebin zınkıyga mektebin açılışını ötkörüp berem degen sözlerde aytıp жүрдүler. Ana mınan da işler olup vardı biz kapağız şu. Mektepin açılışı bol ele baldar girip okup atışat yani. Deputatlarınızlar jakşı eken da. Bizde dahilde mektep yok. Deputatlarımız ne kılıp atat bilbeyim. Azamat jigit eken. Can güydürgön jigit da. El bardığı bilet men bir menlemez şu yerde. Mınday mekteptin kadırını men özüm jakşı bilemin da. Mınday mekteplerdi görgöndө jana bizde avaz kılat dep koyuyor. Ошондой men айылында da mektep yok. Deputatlarımız көп эле. Azamat jigit eken Azamat. Mına hurmattуу deputatlar kanday olup işteş gerek, kanday tasir kılıp. Bu el için de iştegen bala da ben şunu bilem. Şu kiçinekeyinен le zirek ele bu. Şunday bir
ыймандуу эле ушул 5 убак намаз окугандыктан ушу Кудайдын жолунда жүргөндүктөн ушу эл үчүн толко жакшылык кылган жактарын эле көрдүк да, биз башка жагын көрбөдүк. Мына мектеп коллективи да келет. Саламатсыздарбы? Сиздер ушул мектептин жамаат мугалимдер жамаатынан экенсиздер да. Ким сүйлөп коет? Эмне каалоо максат тилектер бар? Биз эми акыл эшимди өзүбүз окутканбыз, өзүбүздүн окуучубуз. Жаш бала кезинен эле билебиз, аябай ушат, тыкан, чыйрак бала эле. Эми мына кандай балакат болуптур, билбейм мен, ошо түшүнбөй атам. Бул бала бизге мына түшкө кирбегендей кылып жакшына мектеп салып берди. Ана садигибизди куруп берди, мечит салды. Бу жердеги баардык ийгиликтерди ушу бала эле жаратты десем болот. Башка бир дагы менмин дегендердин бири деле мындай иштер жасаган жок. Мына жаркыраган мектепте балдарыбыз билим алып атат. Ушу акылдын небеси, баардык акылдын себеби менен ушу балабыз ошо жооп кеңеш иштеп калган экен. Мамлекеттик деңгээлде ошо планга киргизип койду. Ошончо ушу мектептер бүтүп калды. Жаркырап окуп атабыз. Эми ушул баланы андай эч кандай күнөөсү жок деп ойлойм. Кандайдыр бир күнөөнү тагып эле туура эмес иштер болуп кетиптир. Аягына эми саясаттын оюнубу түшүнбөй атабыз. Эми ушу балабызды колдоп, жакындан жардам берип, ушу актап коюшуңуздарды биз суранабыз. Урматтуу көрөрмандар, ушул мектепте Акылбек Эшимовдун апасы дагы иштеп, азыр ал кишинин көзү өтүп кеткен. Бирок ушул мугалим болуп иштеген жакшы өзүнүн атындагы классы бар экен, ошону көрүп коелук. Мына жаркыраган сонун мектеп. Мына бул ушул Акылбектин апасы экен, Эже Калматова. Көрдүңүздөрбү кандай сонун заманбап мектеп, башталгыч класстын каанасы дейт. Саламатсыңарбы балдар? Ой азаматтар, ушул Эженин атындагы класс экен да. Окуулар жакшыбы балдар? 5 алып атасыңарбы, окуу ачылып сүйүнүп атасыңарбы? Азаматтар, жалаң 5 алгыла. Мынакей ушул Акылбек Эшимовдун апасынын атындагы класс. Sen birge dagы көп жыл бирге иштешкенбиз. Башталгыч классты көп жыл эмгектенип ушул жерде көп класстар чыгарган. Жакшы балдар тарбиялап, жакшы билимдерди берип, биз менен кошо иштеген эжеке. Ошо өмүрү кыска экен, бул ааламдан өтүп кетти, бирок эмгеги эч качан жерге түшпөй, мына жаштар дагы эле эжекенин атын жогору баалап, ошо сыймыктанып келебиз. Ошо сыймыктуу үй бүлөнүн баласы мындай болбош керек эле. Атасы да ушул мектепте иштеген, эшим Жүсүп агай азыр да ооруп калды. Оорусуна байланыш иштебей калды. Агайдын дагы эмгеги зор. Бул мектепте эжеке агай экөө тең эмгектенген, ошо баласын да татыктуу тарбиялеген деп ойлойм. Эч кандай мүмкүн эмес мындай болуп калды. Рахмат. Саламатта калгыла балдар. Мына бөөктөр, сабактар башталып, буларга баары жакшы. Урматтуу көрөрмандар, мына бул ашканасы экен. Ушундай сонун татынакай бүт шарты менен салынган мектептин бүтүшүнө ушул Акылбек Эшимовдун салымы зор экен. Assalamu alaikum. Мен Айылчиев Ильяс, ошо Акыл Эшимовдун классташы болом. Бир чоңоюп, бир өскөнбүз. Ушул жерде чоңоюп, ушул досум ушул жерге жакшы көп иштерди кылган элге. Элдин кызматында болгон дайыма. Ушу баардык азыр тартылды, баардык жакшы иштерди. Мына ушу асфальттарды дагы мына балдар буттары ылай болбостон мектептин кире беришине чейин асфальт болуп, брусчаткалар басылды. Ошого дагы себепкер болгон досубуз ушу Акыл. Ошол эми айтса биз билбеген кандай көп жакшы иштерди кылган досубуз.
Биз бүт адилеттүүлүк, жакшы нерселер болуп атат. Биз ушу акылдосубузду үй камагына болсо дагы чыгарып беришиңерди суранабыз. Азыр атасы айыштабыз оор атат. Ошо суранабыз силерден. Жогорку жактагылар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргыз журтум. Мен ушул Кара Суу районундагы Кашкарыштак айыл өкмөтүндөгү Сооронбай Жусуев атындагы орто мектебинде ушу 86-жылдан бери иштеп келатам. Азыркы мезгилде ушул жердин соц педагогу. Эми мен айтайын дегеним, бул жерден канчалаган жаштарды өстүрүп чыгардык. Ошолордун катарында Акылбек Эшимов дагы менин окуучуларым болуп эсептелет. Мына ушу Акылбекти мен жаштайынан абдан жакшы билем. Бул ушу окууга өтө кунт коюп, берилип окуган, өзүнүн досторуна ушундай күйүндүү болгон, ушу эли жери үчүн ошол окуп жүргөндө эле эли жерин сүйгөн ушундай бир азамат болуп чыккан да. Окууларын аябай ийгиликтүү аяктап, кийин университетте окуп жүрдү. Басса турса ушул айылга кандай кызмат кыламын, айылга кандай жакшы нерселерди кылсам деп окуучулук мезгилден бери көп эңсеп келген. Акылбектин атасы дагы, апасы дагы педагог болгондуктан Акылбек да аябай тартиптүү жигит болуп чоңойду. Айта кетсек, ушул айылда жашоочусу катарында мына жаңы бүткөн мектептин курулушуна, мына азыр бүтүп окуп атат, ушул курулушуна бирден бир себепкер болгон Акылбек Эшимов. Ушунун проектисин ушул жактан алып келип, бизге буруп, ушу жогору жактарга каттап жүрүп, акыры ушул мектепти бүтүрттү. Садикке канчалаган чоң жардамдарды берди. Садиктин кайрадан иштешине да жардам берди. Көчөлөрдөгү асфальтланганга тикеден тике туруп кызмат кылып атты. Ошол шагыл төгүп, кээ бир көчөлөрдү шагыл төгүп, ушундай бир түздөп, баткактардан куткарды. Андан сырткары ушу Кашкарыштак айыл өкмөтүнүн борборундагы 2 этаж кыргыз мектепти ачылышына чоң жардамдарды берди. Эми Акылбектин ушу мына жерде курулган мечитти бирден бир ушу Акылбектин демөөрчүлүгү жардамы менен ушу мечиттер курулду. Айта турган болсок, ушу Акылбек эл үчүн, жер үчүн аябай эле чоң ополтоодой эле жардамдарды берди. Эми тагдырдын тамашасы болбогон бир окуя боюнча кичине неме болуп калыптыр. Мен Акылбекти мындай болот деп эч качан ишенбейм, кокустук болгон, мындай түшүнбөчүлүк болуп калдыбы. Эми кантсе дагы аны жогорку бийликтегилер чечишер, бирок ушу Акылбекти жок дегенде үй камагына чыгарып, ал Акылбек бара турган жери, иш жери жок. Мына ушу үйдө карыган атасы ушу канча жылдан бери ооруп төшөктө жатат. Акылбек башка адамдар сыяктуу башка мамлекетке качып кете турган жери жок. Анын ушу үй бүлөсү баардыгы ушу Жароз айылында атасы ушу төшөктө ооруп жатат. Ушул жагын карап койсоңуздар деп бийлик өкүлдөрүнөн суранып кетет элем. Мына Кыргызстаныбыз гүлдөп өсүп аткан мезгилде ушундай жакшы нерселерди кылып коюшту. Силерден чоң сурап кетемин. Барыңыздарга чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Саламдашып аткан ушул Жароз айылынын тургуну, мен пенсионер Бегалиева Айымкан. Ушул Акылдын апасы менен 30 жыл мектепте бирге иштегенмин. Мен бул Акыл балабыздын кичинесинен эле кандай чоңойгонун, кандай мектепте өзүн алып жүргөнүн, кандай бала экени, өтө зирек ошондой бала экенин мен бардыгын толук билем. Ошол Акылдын ошондой ишбилерман, ошондой зирек бала экенин билип өзүбүздүн элибиз биз депутат болуп көрсөткөнбүз. Анан ушу элдин каалоосу айналайын. Ушул балабызды бир атасы дагы өтө оор акыбалда жатат азыр. Мен апасы менен иштегем. Апасы бул үй бүлөсү аябай интеллигент, жакшы адамдар. Анан айтарым, ушул атасынын акыбалын карап, эми атасы азыр төшөктө жатат. Ошого неме кылгыла балам, ушул баланы мындай үй камагына болсо чыгарып бериңиздер. Ал ошондой бала эч жака качпайт, ошо үй камагында туруп турсун. Садыр, Камчыбек айналайын, биз силерди
Duşy mындай чын жүрөктөн силерди ошондой чоң бийликке көрсөткөнбүз. Биздин ушул элдин ишеничин актап, ушу балабызды бир мындай үй камагына чыгарып бергиле. Силердин азыр калып бараткан ишиңердин бардыгын билебиз. Рахмат, ушу мамлекетти оңдоо үчүн аракет кылып атасыңар. Эми ушул балабызды дагы бир карап беришиңерди силерден суранабыз. Биздин оюбуз эми кое берсин да башка оюбуз жок да. Эмне кылабыз? Эми бир жакшынака адамдар киргизип отура беришеби. Чекеден киргизе берсе Кыргызстанда ким калат жакшынака жерлер иштегенди? Садыр Нуркожоевдон суранабыз, жарыбыз эл кое берип койсун. Качпайт, ачыкка чыгарып койсун кайтабы. Атасы ham оор акыбалда отурат. Келип кабар алып турганга кое берип турса жакшы болот эле. Ооба. Ошо башка иштеге деп айта албайбыз. Күндөрдүн эң жакшы күндөрү жумада суранып атабыз Садыр Нуркожоевдон. Рахмат. Assalamu alaikum жамаат. Мен атым Жароз айылынын тургуну Абсат Арбакыл. Биздин ушу чогулганыбыздын себеби бүгүнкү күндө мына биздин өзүбүздүн кулунубуз Ешимов Акыл. Ушу кандайдыр бир себептер менен, түшүнбөстүктөр менен ошо КМКда отурганына биз наразы болуп чыгып турабыз азыр. Биз Садыр Нуркожоевдон суранып кетебиз. Терең суранабыз. Ушуну актап, ак жагын карап, кандайдыр бийликтерге же ушундай иш ордундар керек болобу? Же кандайдыр бир себептер менен камадыбы? Бул себепсиз болсо керек. Эле бир элге түшүнүксүз болуп атат азыр бизге. Сен эл ушинтип толкуп турганда бизге ушундай адамдар керек. Бизге адамдар ушундай жардам берген адамдар булар. Мына биздин өзүбүздүн айылга, өзүбүздүн Кашкар кыштак айыл өкмөтүнөн кандай нерселер көп нерсе жардамдарды берген. Муну айтып кете берсек мындай нерселер көп бизде. Биз айылыбыз эмес, айыл өкмөтүбүз боюнча башка мына Сарыбулат айыл өкмөттөргө, башка айыл өкмөттөргө ушундай жардам берип жүргөн биз билебиз. Артынан жүргөнбүз. Эми биз өзүбүздүн кулунубузду эле чыкпайбыз. Эл үчүн кызмат кылган бала үчүн күйүп үзүп жүрөбүз ушинтип. Биз эми эл ушуга бизге чыгарып беришине Садыр Нуркожоевдон суранабыз, терең суранабыз. Эми биз эл толкубашыбыз керек, элдерди биз кармашыбыз керек. Ушу жакшы ниеттер менен, жакшы рызкылар менен чыгарып берсе, эл дагы сүйүнүчтүү болот. Биз ушуну эле каалап турабыз элдер азыр. Элдердин астыга чыгып кетишин биз каалабайбыз. Биз тынчтык митингин эле каалайбыз жалаң эле. Биз ушуну эле каалап турабыз, ушу Акыл Эшимовду ак жагынан карап чыгарып беришин биз эл атынан суранып кетебиз.